Профессор Аскербек Садабаев дүйнө салды. 6 декабрь күнү Кыргыз Республикасынын илиминин өнүгүшүнө зор салым кошкон көрүнүктүү окумуштуу математик, билим берүүнүн мыктысы, физика-математика илимдеринин доктору профессор Аскербек Садабаев 74 жаш курагында каза тапты. Кыргыз Улуттук университетинин өнүгүшүнө 50 жыл өмүрүн арнаган окумуштуунун жаркын элеси кесиптештеринин жана студенттердин жүрөгүндө сакталат. Аскербек Садабаев 1950 жылы 3-июнда Жумгал районунун Чоңдөбө айылында туулган. 1967 жылы Чайык орто мектебин алтын медаль менен бүтүрүп, ошол эле жылы КМУнун механика-математика факультетине тапшырган. 1977 жылы физика-математика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасына ээ болуп, КМУнун дифференциалдык теңдемелер кафедрасында окутуучу, доцент, профессор, кафедра башчысы кызматын аркалап келип, 1993-1998 жылдары факультеттин деканы болуп кызмат өтөдү. 1993 жылы Новосибирск мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинде докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргоп, 1994 жылы профессордук наамга ээ болгон. 1998-2006 жылга чейин Ишеналы Арабаев атындагы КМУПнун илимий иштери боюнча проректору болуп эмгектенген. 2006-2009 жылдары Жусуп Баласагын атындагы КУнун окуу иштери боюнча проректору кызматын аркалаган. 2019 жылдан баштап өмүрүнүн акырына чейин дифференциалдык теңдемелер кафедрасынын башчысы кызматында үзүрлүү эмгектенип келди.